Мен жайкы эс алуунун күйөрманымын, бирок комфортту дагы жакшы көрөм. Ошондуктан ой карагай капчыгайына кумарлануу менен келип турам. Саламатсыздарбы, мен Айгерим Мусагаженова. Жана эфирде Тест Казакстан программасы. Бүгүнкү чыгарылышыбызда ашкабак табак жана иримшик жана каймактын кошулмасы менен каттама тамагын жасамакчыбыз. Экинчи тамагыбыз негизинен жылкы этинен жана демделген ашкабактан жасалат. Сапарда жүргөн учурларда ашкабакты идиш катары пайдаланышкан. Башкача айтканда, ал толугу менен казанды алмаштыра алган. Ашкабакта демделген жылкы эти толугу менен анын ширесин сиңирип алат жана абдан жумшак, даамдуу болуп калат. Бул тамакты жасап чыгуу үчүн бизге жылкынын сулпу эти, ашкабак денеги, жаңы тартылган каймак, анан албетте кошулмалар талап кылынат. Этти анча чоң эмес кылып туурап алабыз. Ашкабак ширесинин алдында жылкы эти абдан тез даярдалат. Казак ашканасында жылкы эти диета эти болуп саналат жана негизинен көптөгөн тамактарды жасаганга колдонулат. Бул тамакты жасап чыгуу үчүн көбүн эсе анча себиз болбогон эт колдонулат. Эмнеге анча майлуу эмес эт? Башынан эле тамакка жаңы алынган каймак кошулгандыктан ага чейин бул жака салганга эт жаңы каймак менен бирге демделет. Каймак болсо сүт азыгы катары абдан майлуу болот эмеспи? Этибизди белендеп алдык. Эми аны бир аз туздап алабыз. Мурч кошобуз. Жана этти дароо эле каймакка аралаштырабыз. Кандай гана жыттуу. Үйдүн каймагы ал тамакты өзгөчө үйдөгүдөй кылат. Особенно по-домашнему. Все, мы подготовили мясо. Болду, этти белендеп алдык. Эми ал жумшарышы үчүн дагы 15-20 мүнөт талап кылынат. Ал учурда ашкабакты даярдап алалы. Тыкву тоже. Мен фермерлер өстүргөн ашкабакты алууну сунуштайм. Көп учурларда ашкабактын ар түрдүү сортторун кездештиребиз. Тоют катары каралгандары да бар. Бул тамакка биз азыкка каралганды гана колдонобуз. Анан дагы ашкабак жаңы үзүлгөн жана майда болушу керек. Ашкабакты майда кылып туурап алабыз. Данектерин тазалайбыз жана болжол менен 30-40 мүнөт дымдап бышырабыз. Ашкабакты да белендеп алдык. Эми аны дымдаганга коебуз. Ашкабагыбыз дымдалып, этибиз жумшарып жаткан аралыкта мен силерге казак спортунун түрлөрү тууралуу айтып бермекчимин. Мисалы, казак күрөш. Оюндун негизги эрежелери атаандашты далысынан жаткыруу, бирок белден ылдый урганга караманча тыюу салынат. Акыркы жылдары биздин өлкөдө спорттун ушул түрүнө катуу көңүл бурулуп келе жатат. Казак күрөшү таанымал жана ошондуктан спорттун ал түрү боюнча эл аралык мелдештер өткөрүлүп турат. Бизде казан алдын ала кызытылган. Казанга эч кандай май куйбайбыз.
Биз этти жумшартуу үчүн колдонулган каймакты колдонобуз. Мясо. Башкача айтканда этибиз өзүнүн шересинде бышырылат. Этти болжол менен 30-40 мүнөт аралыгында дымдаганга коебуз. Пока тушится конина, мы приготовим Жылкы эти ароматный дымдалып жаткан аралыкта биз иримшик жана каймак менен каттама деген токочубузду жасайбыз. Бул тамактын негизги кошулмалары ачтылбаган катталган камыр, сары иримшик жана акыркы кошулмасы каймак. каймак. Тесто нужно будет нарезать Камырды бирдей бөлүктөргө кесип алуу керек. кусочки. Болжол менен 5 мүнөттөй тынып турушу керек. Оно должно отлежаться. Бир аз ун себелеп коюу абзел. Пока тесто у Бизде нас камырыбыз тыныгып жаткан кезде иримшикти камдап алалы. ырымшык Иримшик это бул самый казактын эң даамдуу салттуу сыры. обязательно при Каттама жасаган кезде ал жаңы жасалган болгону ырымшык милдеттүү должен талап. быть свежим. Ашыкча бүртүктөр болбошу үчүн иримшикти кол менен жакшылап эзип алуу керек. Каттама в основном готовили Каттаманы на зимние негизинен үй праздники. бүлөлүк майрамдарга жасашкан жана ошол сындуу сүйүктүү майрамдардын бири болуп тушоо кесүү саналат. Каттама балдардын жакшы көргөн токочу. Эмне себептен анткени алар таттуу. Бирок бул жерде тамакка эч кандай кант же бал кошулбагандыгын белгилеп кетким келет. Ал иримшиктин табигый таттуу даамы бар жана биздин балдарыбыз үчүн абдан пайдалуу. Эми болсо токочторубузду жасай баштайлы. Руками. Присыпая мукой. И Камырды кол менен жакшылап жууруп алыш керек. Улам ун себелеп кошулмасына иримшик аралаштырып. Токочтор борпоң болуусу үчүн милдеттүү түрдө камырларды жакшылап жууруп алыш керек. Бирок ал тамакты жасоо учурунда ар бир кожойке ага ар кыл кошулмаларды кошо алган. разные ингредиенты. Айрымдары кургатылган жемиштерди кошсо, башкалары мөмөлөрдөн кошкон. Андан улам токочтор даамдуу жана жагымдуу болгон. Токочтун көлөмү орточо болушу керек. Мына мындай бир кылкада. Бир токоч бир порцияга каралган. Бул токочтордун өзгөчөлүгү алар бир нече убакыт аралыгында мыкты сактала алган касиеттерге ээ болгон. Башкача айтканда, аталган тамакты кожойкелер бир нече күнгө чейин сактай алышкан. Еще один важный Казактар үчүн спорттун дагы бир маанилүү түрү бул куш салуу. Куш салуу дегенибиз алгыр куштар менен мергенчилик. Көп учурда бүркүт колдонулган. Бүркүт бул эркиндикти сүйүү, кубаттуулук жана мартабалуулук символу болгон. Ошондуктан ал Казакстан Республикасынын мамлекеттик туусунда чагылдырылган.
Археологиялык маалыматтардан улам алгыр куштар менен мергенчилик сак доорунда эле башталгандыгы белгилүү болгон. Ал эми азыр болсо бизде мергенчилик менен азыктануунун кажети жок. Демек искусствонун аталган түрү спорттун бир түрүнө айланып калган. Мергенчилик мезгили 7 айынан башталат жана 1 айына чейин созулат. Дал ошол убакытта мелдештер өткөрүлүп турат. Токочторубуз да даяр болуп калды. Эми болсо аларды кызытылган көмөчкө салып бышырып алышыбыз керек. Токочторду кургак көмөчтө жасайбыз. Ал жакка бир дагы май кошконго болбойт. Алар даярдалгандан кийин токочтор 5 күнгө чейин бузулуп кетпейт. Аларды болгону ак пахта матасына ороп коюшкан. Ошондой эле ал токочторду белендөөдө ундун ар кыл түрүн колдоно берсе болот. Гречка унун, жүгөрү унун, айрымдары талкан дагы колдонушкан. Талкан – это мука из пшена. Эми болсо биз ашкабак табак тамагын дастарконго тартууга даярдайлы. Дымдалган ашкабакты алабыз. Аны табакка салабыз. Ашкабактын жыты кандай гана чүйгүн. Анын үстүнө эт салабыз. Тамагыбызды болсо ашкабак данеги менен кооздоп коебуз. Тамагыбыз даяр. Жыты менен даамында сөз жок. Тамактан кумар алып сейилдеп келүү мезгили жетти. Бул жактын Заили ала тоосу деген аталышы 1865-жылы пайда болгон. Ал аталышты атактуу саякатчы Петр Семенов койгон. Кийин аны Семенов Тяньшанский деп аташкан. Баса Чокон Валихановго дал ошол киши олуттуу таасир берген. Ага камкордук көрүп басылмаларын даярдоого көмөктөшкөн. Валиханов жана Семенов ушул тоолорду изилдеп, сүрөттөп берген алгачкы адамдар болушкан. Сиздер менен Айгерим Мусагажинова болду. Жакын арада Казакстан боюнча кызыктуу болгон гастрономиялык турубузду улантмакчыбыз.